таштабайт эле. Үйүндө дагы, сапарда кээ бир сүннөттөрдү таштап коет эле, жеңилдик Алла Таалам берген. Бирок багымдаттын сүннөтүн таштабайт эле. Багымдаттын сүннөтүн таштабайт. Демек, буга эмне берилет? Биздин көз алдыбызда болуп турса, анда башкача окуйбуз багымды. Ушуга Алланын алдында баасы канча бунун? Бул амалдын баасы канча? Бул ушу кылган амалыңызды тараза тартылса, салмагы канча? Ошон үчүн иншалла сөзсүз буну фазаилин билбесек болбойт. Бул Алланын тарабынан келген бул илим дагы. Масаил, маселе, тарика, жол жобосу бул дагы Алланын тарабынан келген. Багымдаттын 2 рекет сүннөтү 3 эмес да? Же 4 эмес да? Ошондой эле мисалы пешим намаз. Пешим намаздын 4 рекет сүннөтү пайгамбарыбыз айтты, тахажжудтун 4 рекет сүннөтүндөй. Сооп ошондой. Тахажжудтукундай. А пайгамбарыбыз пешимдин сүннөтүн узун окуйт эле. Узун окуйт эле. Кыска эмес. А тахажжудта айтты, Аллаху акбар. Түндүн жарымынан өткөндөн кийин тахажжуд намазын оку. Силерден мурдагылар окуган. Силерден мурдагы жакшы адамдардын бардыгы окуган. Алланын оолиялары бардыгы окуган. Алардын адаты болчу. Тахажжудта жөн эле руханият эле эмес, ден соолукка дагы пайда, рухка дагы пайда. Экөөнө тең пайда. Дуанын кабыл болуштугу өтө тез убакыт тахажжудта убакыт. Алла менен сүйлөшө турган, напстын үстүнөн баса турган убакыт бул тахажжудтун убакыты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям канча фазаилде айтып берген. Гөр казган фазилети. Абу Убайда ибн Жаррах разияллаху анху. Гөр казган фазилети. Анын жолу кандай? Ошол амалды кылсак сообу кандай, Алланын алдында баасы кандай, салмагы кандай? Экөө тең бар да. А буну албасак болбойт да. Абу Убайда ибн Жаррах разияллаху анху көп гөр казчу. Акчага эмес бирок. Азыр акчага казып атышпайбы? Жок, акчага эмес. Эмнеге десе, соопко. Соопко да. Гөр казганды соо, Алла үчүн гөр казган, акчага эмес, Алла үчүн гөр казганды соо. Бир адамга үй салып бергендей соо болот деп атат. Кандай? Үй салып бергендей. Сиз бирөөгө үй салып бериңиз. Ошо киргизип коюңуз. Канча соо аласыз? Бирөөгө гөр казсаңыз, кудум ошондой соо аласыз. Болгондо да экинчи кошумча риваяты. Кыямат күнгө чейин буга үй салып бергендей соо аласыз дейт. Демек тугандар, биз фазаилден илим, масаил илим уламалар, алымдардан алайлы. Буну кандай кантип аткарабыз буну? Буну кантип аткарабыз? Садаканы кантип беребиз? Сажданы кандай кылабыз? Даратты кантип алабыз? Акча кайсы жол менен адал болот? Кай жака сарптасак болот, кайда сарптасак болбойт? Мурасты кандай бөлүштүрүш керек? Бардык илимди бар. Эркек өзү кандай кийиниш керек? Аял кандай кийиниш керек? Субханалла, бардыгын илими. Мейли тижараты болсун, hukумат болсун, мейли сана, дыйканчылык болсун, айырмасы бардык илим. Анын фазилети дагы. Фазилетин амалдын баалуулугуна. Ошон үчүн иншалла надандыктан өзүбүздү куткарайлы, аракет кылайлы. Алла Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берди. Кийин арманда калбай тургандай. Бул дүйнөдөн бат эле өтүп кетет адам. Өтө тез өтөт. Жашоонун өткөнү Аллаху акбар. Арканы карап, алдын карасаң жашоон түгөнүп калган болот. Бүтүп калган болот. Сапар жакындап калган болот. Сапар карыды деп коесуң. Сапар карыды. Аллаху акбар. Баарыбыз мусафирбыз. Баарыбыз мусафирбыз. Өткөнкү сабакта зикирдикин өткөн элек фазилетти. Периштелер атай зикирдин мажлисин издейт экен. Зикир дегенде сөзсүз субханалла ал эмне чектелбейт. Илим мынау мажлис зикирдин мажлиси. Алланы улуктап аткан болсо зикирдин мажлиси. Куранды машалла окуп аткан болсо зикирдин мажлиси. Зикир жалпы бардыгын камтыйт. Тасбих айтып атса, салават айтып атса, бул дагы зикирдин мажлиси. Периштелер келип, кажетиңер биякта, келгиле деп ушуга чейин Алла Таала чыгып, мынакей бири-бирин чакырып,
Алла субханаху ва тааля. Бүгін де ошо хадистен улантабыз. Анас разияллаху анху риваят Термизидики. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида марартум би риядил жанна фартау." Качан бейиштин бакчаларынын жанынан өтүп баратсаңар, жыргап тойгула. Жыргап өзү оттогула деп айтылынат. Булар фартау дегени кең жерде ичкен, жеген кенен болсо, каалагандай же каалагандай. Жыргап маша. Калу ва ма риядул жанна. Сахабалар сурады. Я пайгамбар саллаллаху алейхи ва Аллахнын элчиси, бейиштин бакчаларынын жанынан өтүп баратсаңар деп айттасыз го, ал кандай? Дедиле пайгамбар: "Хилаку зикр." Зикирдин халкалары. Зикирге отурган адамдар. Абу Хурайрадан риваят бар, куду ушундай эле хадисте бейиштин бакчаларынын жанынан өтүп баратса деген. Bunun manisi ne degende? El-masajid, meçitte dedi. Meçitler de var ikinci rivayet. Üçüncüsü olsa üçüncüsünde İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelir. Macalisel ilim degen. Demek beyiştin bakşaların canından ötüp baratsan degen manisi zikirdin halka majlisinden, ilimdi majlisinden, olsa meçittin canından ötüp barsan kup toyo jegin. Jırgap jegin degeni mına ketugandar. Algaysı degeni Allah subhanahu wa ta'ala'nın zikri menen. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar. An Abi Hurayra radıyallahu anhu قال Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yakunullahu ta'ala. Abu Hurayra'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Allah aytat iken hadisi kudusi. Ana inda zanni abdi bi ve ana ma'ahu idha zakarani. Fe in zakarani fi nafsihi ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته حرولة رواه البخاري. Allah Taala aytat, men bende men turалы кандай күмөн кылса, мен ошондой мамиле кыламын ага. Кандай күмөн кылса ошол, күмөнүнө жараша мамиле кылам. Аламдын кожоюну бизге айтат. Жана мен ал менен биргемин качан ал мени эстесе. Эстеген учурда мен ал менен биргемин дейт. Алланы эстеген учурда, Алланы зикир учурунда. Эгерде ал жашыруун өз ичинде эстесе, мен да аны жашыруун эле өзүмчө эстейм. Ал өзүнчө эстесе, мен өзүмчө эстейм. Эгерде ал жамаат менен эстесе, мен андан жакшы, алардын жамаатынан жакшыраак периштелердин жамааты менен деген сөз. Ошолор менен бирге эстейм. Аллаху акбар. Эгерде ал мага бир карыш жакындаса, бир карыш. Мен ага бир кол жакындайм. Эгерде ал мага бир кол жакындаса, мен бир кулач жакындайм. Эгерде ал мага басып келсе, мен ага жүгүрөм деген маанисин кара. Мен райымдуулугум, мен разычылыгым, мен берекем андан да тез барат ага деген сөз да. Караңыз бу хадисте. Мазмунун көңүл буруңуз. Не деп? Алла айтып атат, бенде мен тууралуу кандай күмөн кылса, кудум ошондой мен мамиле кыламын. Аллаху акбар. Алла Таала бенделерин баарыбыз деле, баарын. Бейпилдендиртип атат да. Не деп? Алла тахафу ва ла тахзану, силер коркпогула, кыжалатта болбогула. Ма думтум таржуна миннил магфира. Силер качанда менден кечиримдүүлүктү эле үмүт кылып турган болсоңор, муътакидин анни агфиру лакум. Мени кечирет деп ишенип, менден кечиримдүүлүктү үмүт эле кылып турган болсоңор, силер коркпогула, кыжалатта болбогула деген Алла субханаху ва таала бенделерин бейпилдендиртип, тынчтандыртып, жүрөгүнө рахат салып атат да. Хадистин мазмуну мына. Фасиqu bi anni qad ghafartu lakum. İşenip koyguла бекем. Мен силердин күнөөңөрдү кечирдим. Wa in da'awtumuni mu'taqidin al-ijaba wan nawal rajina
minni jazilal ata fasiqu bizalik. Бұл дегені мындай. Егер сіз дуа қылсаңар, дуаны қабыл болушылығына ишеніп, үмітті болсаңар, Алла Тааланың ыролосу берүүсүнө анда бекем болгула ишенгиле, мен сөз ушундай кылып берем. Фана инда этиқадикум ва раджаикум. Мен силердин ишенимиңерге, үмүтүңөргө жарашаман беле кылам дейт. Караңыз, бул улуу хадисте туган. Алла субханаху ва тааладан тууралуу жакшы күмөндө болуш керек да. Алла тууралуу жакшы күмөндө болуу бул өтө улуу ибадат да. Алла күнөөмдү кечирет деп, ооруп атса, ден соолук берет деп, кембагал болсо, иншалла Алла Таалам жетишерлик адалдан ырыскы берет деп, балалы боло элек болсо, жараткан Алла Таалам иншалла үмүтүм бар, бала берет деп, ахиретте болсо, дозоктун отунан сактайт деп, бейишине киргизет деп, менен ыраазы болот деп, жакшы үмүттө болушат. Жакшы үмүттө болуш керек, жакшы күмөндө болуш керек жараткан Алла. Мына хадис, демек сиз кандай күмөн кылсаңыз, Алла Таалам сизге ошондой мамиле кылат. Мына. Ошон үчүн аябай бекем, кенен, чоң, дайыма жакшы, чырайлуу ойдо болуш керек, күмөндө болуш керек. Алла субханаху ва таала турат. Бенденин абалы ар кандай учурларда болот. Васила ибн ал-Асқан риваятында Алла Таала айтат: "Ана инда занни абди би, фальядунна би ма шаа." Мен бендем мен туралы кандай күмөн кылса ошондой мамиле кылам. Эми бендем кандай каласа күмөн кыла берсин дейт мына. Мына ошондой мамиле кылам дейт. Ижабатан лид-дуаин ва шифаин мин марадин ва гинан мин фақрин ва нусратан мин зулмин ва магфиратан лид-дамбин ва илман бада жахлин ва хаказа. Мындайча айтканда, дуамды кабыл кылат деп, жакшы ойдо болуңуз, жакшы күмөндө болуңуз. Ооруга шифа берет деп. Жакырчы кембагалды жоюп Алла байлыкты берет деп. Зулумдуктан Алла Таала сөзсүз жардам берет деп. Сизге зулумдук болуп атат, малыңызга, жаныңызга, абериңизге Алла сөзсүз жардам берет деп, жакшы күмөн кылыңыз. Алла Тааланын жардамы шексиз. Айтты го, ваттaqu da'vatal mazlum. Mazlum, zulüm çeken adamдын дуасынан сактаң. Анткени анын дуасы менен Алланын ортосунда эч кандай парда жок. Алла субханаху ва кейбир риваяттарда келет: "Эй бенде, сен сабыр кылып тур, бир аз болсун да сөз кабыл кыл." Кейбир ушундай да келет: "Кафир болсо дагы анын дуасы кабыл болот. Тилеги кабыл болот. Эгерде зулумдук кылган болсоң, аша чапкан болсоң, анда угуп ал анда. Эми сенин ошо зулум чеккен адам менен кармашууң эмес, жараткан Алла менен кармашууң болот эми сен. Ким кармаша алат Алла менен? Кайерден эмнени чыгарып берен ал? Ошон үчүн залымдар ойлобосун Алла бекапар деп. Алла билбей калды, көрбөй калды, укпай калды, байкабай калды деп. Залымдар ондай ойлобосун эч качан. Кичине убактын гана учуруда, убактын гана талабыда. Осы жараткан Алла субханаху ва таала зулумдукту өзүнө арам кылган. Бүт бенделерге жарыя кылган. Я ибади, о менин бенделерим деп, менин бенделерим деп айтып атат. Инни харрамту зулма ала нафси. Мен зулумдукту өзүмө арам кылдым. Ва жаалтуху байнакум мухарраман фала тазаламу. Жана ошо зулумдук кылууну силердин ортоңордо арам кылып койдум. Ошондуктан угуп алгыла, бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Кандай? Бири-бири малга зулумдук болот, канга зулумдук болот. Бирөөнүн абирине зулумдук болот, кол салып. Зулумдук кылбагыла. Мынакей туугандар, жана күнөөгө жакшы күмөн кылсын, күнөөмдү кечирет деп. Кечиреби, кечирбейби дебеш керек да. Бизде Ханафи мазхабда ана муъмин иншааллах десечи, момун болбой калат, кафир болуп калат. Мен момунмун, эгер Алла кааласа деп айтса. Эгер деген сөз бар го, иншааллах, эгер Алла кааласа. О шекке айтылмайт, эртеге болобой билбейм дегендей да. Мен имандымынбы, имансызбы, мен билбейм. Сен уже имансызсың сен. Шек менен иман болбойт туган.
İmam Şafii emeye bolat deyip bize talik de koyat bunun için. Ortada söz gelip kaldı. Oşun için inşallah keskin türde Allah subhanahu wa ta'ala gününü geçirir yaratkan Allah ta'ala. Gün mümin emeye oğlu başka yere çıkacak. Kaçan kanday kılat Allah ta'ala özü bilet ko. Allah toralı işenim keskin türde başka yere. Yaratkan Allah rızkı berüçü, günülerde geçirüçü, beyişke girgizüçü, dozoktan saklauçu, perzent de Allah gana verir. Ömür de Allah gana verir. Hidayat da Allah gana verir. Allah'dan başka hiç kim beri almay. Жалғыз verir. Şerigi yok. Hiç kim jardam soraway verir. Soraway hiç kimden Allah Taala. Kengeşpeydi Allah Taala beredi. Bardın özü kılar. İlim beret dep inşallah o da kalsa men hareket kılam. Allah bana ilim beret. Az bilmeyim. Bırak inşallah namazdan ilimini alam. İşelimden ilimini alam. Alhamdulillah orozonunda, Kur'an'dındağı, zikirdinde, ticaretinde, adaldında, aram, murastında, barda hukuklardında. İnşallah Allah Teala beredi. Ve min huna uşul yerden qala ulamauna alimlarımız aytkan deydi. Leysa fi khisal hayr ve in jallat ve la fi anwa'il amal ve in azumat a'la min husn zan billahi ta'ala. Alimlarımız ne dep aytkan ekan şu tiyanatda? Bunday şey aytkan ekan. Khisal hayr жақсы қасиеттер қаншалық чоң болбасын, амалдар қаншалық улуу болбасын, Алла Таалага чырайлы күмөн кылуудан дагы жогорку жок деген экендер. Алла Таалага жакшы күмөндө болуу бул бардык касиеттен жогору, бардык жакшылыктан жогору, бардык улуу амалдардан жогору турат болчу. Алла Таалага жакшы күмөндө болуу. Cabir razıyallahu anh aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan kaytardan 3 gün burada aytdı. Cabir razıyallahu anh. Allah Teala'ga jakşı gümönde ol. Jaman gümönde ol. Allah Teala jakşı gümönde olu bul ibadat dedi. La ilahe illallah. Müceddim aytutat. Ve ana ma'ahu iza zakarani. Allah aytat, men al menen birgemin, kaçan al meni istesele men al menen birgemin di. Müslim'in rivayetinde ana ma'ahu hina yazkuruni. Kaçan da meni istese men al menen birgemin. Tirmizi'nin rivayetinde ve ana ma'ahu iza da'ani. Kaçan al bana gayrılıp dua kılsa men al menen birgemin di. Rivayetler her türlü. Yemi bu yerde tuğanlar Allah Teala birgemin degen manisi İlimi menenle birgemin degen mani demez. Sen istebesen dele ilimi menen birge, kudreti menen birge. Bu özgöçö birgemin degeni. Özgöçö jardamı menen, tawfiqi menen, hidayatı menen, özü soğup berüsü menen. Allah subhanahu wa ta'ala'nın birge olup, itagil Allah subhanahu wa ta'ala birge. Allah ilimi, kudreti menen al. Bana daima ne birge? İstebesen dele. İstesen çandaqa kanlı. Bu yerde kaçan istese bir fazilet, artıkçılık boluş gerek de. Şunun için aytkan ve bir-rahma ve tawfiq ve hidaye ve riaya goldosu menen, tuğra jolgo joldosu menen, jakşılıktardын eşigini açıp, oşa kılganга mümkünçülük, tawfiq berüsü menen, öz rayımdılığına bölösü menen. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Kaçan al meni istese özünçö men de anı isteyim özümçe deydi. Bendenin Allah'ını istegenge karaganda Allah benden istegen bu ulu şarapattı o da bu. Çünkü biz Allah Teala'nı istegen Allah Teala ne de atat? Kaçan meni bende istese men anı isteyin de atat. Demek sen de istep atasın Allah'ını, Allah da seni istep atat. Bunu bilip koy. Allah seni istegeni sen anı istegenden bu ulu aşraf, a'la, acel. La ilahe illallah. Kaçan beni bende istese, yani fi nefsihi degeni özünçö, sır, jaşırun istese, aşker emes, jaşırun istese. Misal az istep atası özün jaşırun ne deyim? La ilahe illallah. Başka bir uqqan dele yok. Elhamdülillah. Özünüzü istep atası.
естегенде алхамдулилля бар го. Bunun kotorması yok da. Бүткүл dünyadagi qancha maqtov so'zlar var. O'sha alhamdulillah kotorayın dese, alhamdulillah'ın ma'nisine жетишпейт ekan da. Kotorushi mümkün emas da. Alhamdulillah var go. Bardıq maqtov sözler, alqışlar alhamdulillah'ın ma'nisini berүүдө alsız. Bizge Allah ушундай söz berdi da. Dünyada qancha payg'ambar, qancha oliya, qancha solihin, qancha degan жақсы адамдар өтсө, Алла Таалага мактоо айтып, ошолордун эң улуусу Мухаммад Расулулла. Пайгамбарыбыздай эч ким Алланы мактап айта алган эмес. Кыямат күнү мактоонун желегин Алла Таала пайгамбарыбыздын колуна карматат. Ал желектин түбүндө адамзат ким Алланы мактаган болсо, ошонун баардыгы ошо желектин түбүндө болот. Бүткүл адамзатка пайгамбарларды кошуп, кафырларды эми итак эле. Кыямат күнү Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам шафаат кылат. То есть эсеп китепти баштап турат. Бүткүл адамзатка ортого чыгат. Ошол жерде хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалага сажда кылып, Алла мага ушундай өзүнө мактоо айткан, алкыш айткан сөздөрдү жүрөгүмө салат. Андай сөздөрдү, андай мактоо сөздөрдү ага чейин айтпаган да. Ушундай сөздөрдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аттары да көп. Бирок эки машхур белгилүү аты Ахмад, Мухаммад. Ахмад исм тавзил деп коет арабта. Өтө Алланы көп мактоочу да. Мухаммад макталган. Мухаммад деген сөздүн аты макталган деген сөз. Котормосчу. Түздөн түз мааниси. Буну ким койду? Амина энебиз. Мындай болгон. Бир риваятта Абдулмутталип десе, бир риваятта Амина энебиз дейт. Амина энебиз боюнда бар кезинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын боюнда түш көрөт. Түштүнө бирөө келет, периште бар. Айтат Амина энебиз, сенин курсагыңда бала бар го, адамзаттын мырзасы дейт. Бүткүл ааламдын рахматы дейт. Ат койсоң, төрөсөң, ат койсоң, Мухаммад деп кой дейт да. Түшүнөн ойгонуп алып, кайнатасына барат. Жолдошу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам атасынын аты Абдулла. Ya. Bunun atası Abdülmuttalip. Demin kaynatası olup atpayбы? Kaynatasına uğradı, şuna düş gördüm degende. Boldu. Keyin törölgönde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin çoğun atası Abdülmuttalip dastarkan salan. Nebereli bolганын toyu. Kursançılık Allah Taala'nın bergen nimetine şükürçülük. Anan ошол toydagан анан элдер келип анан. Abdülmuttalip, neberеңиздин атын не койдуңуз dedi. Muhammed koydum dedi. Неге? Asmandagılar da maktasın, жердегилер da maktasın dedi. Muhammed koydum dedi. Maqtalgan da, öte maqtalgan. Kıyamet gün geçen elhamdülillah jer asman maqtaydı o peygamberimiz. Jer asman maqtaydı. Kıyamet gün geçen Allah subhanahu wa ta'ala единственный bir kılgan fe'l, Allah subhanahu kılgan bir amal, salavat aytat Allah Taala peygamberimizge. İnnallah ve malaikatahu yusalluna alan nabi. Ya eyyühellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah Taala şekkümünsüz özü perişteler Peygamber Muhammed Aleyhisselam salavat aytat deydi. Allahu akbar. Ey imandılar sizler dağı Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a salam salavat aytıqlar deydi. Allah Taala'nın darajasını götürse şu ekan da. Siz qayaqdan qayaqqa ketip kaldık bize. Maqtap ötüp kettik bu yoqda. Allah subhanahu demek bu yerde bende meni estese, zikir kılsa sirran yaxşı olur. Men dağı özümle östeyim dedim. Demek manisi şul.
İza zakarani khaliyan asabahu Allah ve hazahu ve jazahu amma amila bima la yattali alayhi ahad. İmam Navavi rahmetullahi aleyh aytqаны, qachon men bendem özünçө yashirun estese Allah Taalam ağa soğup beredi eкен. Anın kılgan akısın beret deydi, biri bilbegen deydi. Men anı özüm, al meni estese özünçө, men anı özümçe esteyim deyip atpayбы? Ешкимге айтпай. Алда ешкимге айтпай эстеп атабы? Все, соғыпты да мен ешкимге айтпай берем, бiri да билбейт дейди. Караңызчы. Аллаху акбар. Allah tildi berdi, ошон үчүн кыймылдатайлы. Ушакты эмне кылайлы? Дүниөнү мактаганды, бирөөнү тияктан кереги жок буга кеткен лишний убакыттын бардыгы. Анан көрөк ла илаха иллаллах, субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла хаула ла куввата илля биллах, алхамдулиллах дайыма. Алхамдулиллах деп жүрөйлү. Маанайды ачырык. Кыйынчылык болсо дагы алхамдулиллах. Бар болсо дагы, жок болсо дагы алхамдулиллах. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки алхамдулиллахны башкача айтат эле. Эгерде өзүнө жаккан абал болсо, курсанчылык болсо, алхамдулиллахиллади би ни'матихи татиму солихат дейт. Эгерде өзүнө жакпаган абал, урсак ачкан, кыйналган ушундай болуп калса, анда алхамдулиллах аля кулли хал дейт. Кандай болгон чакта дагы кыямат күнү Аллага ар абалда мактоо айткандар биринчи бейишке кирет. Аввалу ма ядхулул жанна аллазин яхмадаллах фис-сарра вад-дарра. Бейишке биринчи кирүүчүлөр ушулар. Бейишке биринчи кирүүчүлөр. Ушулар биринчи Алла Таала тургузат экен. Ар бир учурда Алланы мактагандар. Кана курсак ачта дагы, курсагы токто дагы, ооруганда дагы Алланы мактоо айткандар. Ден соолугу жакшы учурда да Алланы мактоо айткандар. Корккондо дагы, амандыкта дагы. Тургула, тур. Кирле бейишке. Кийин анан башкаларын эсебен баштайбыз. Ошон иншалла дайым Алла Таалага мактоо айтат. Пайгамбарыбыз ар учурда тилинде Алланы мактоо айтат. Ар бир учурда Алланы мактоо айтат. Тамак жегенде дагы, суу ичкенде дагы, турганда дагы, кандай нерсени көрсө дагы. Бул зикирге кирет да. Ibn Hajar Asqalani rahmatullohi alayh azırkı sözdü mınday dep tafsirlep berip atat da. In zakarani egerde bende meni estese emne menen bit tanzih ve taqdis ululap Allah bardık ayıptan taza dep sirran içinin kupya jaşurun estese zakartuhu bis sava ve rahma sirran Allah aytat men dagаны soop rayımdılık menen jaşurun esteyim deydi. Ekon manisi mınday эле. Эми ушул жерде абалга карап болот экен да, Алла Таала эстейм дегеничи. Угуп туруңуз. Биз не дедик? Алла хадисте, хадис кудусийде Алла Таала айтат. Бенде мени өз алдынча эстесе, мен дагы аны өз алдынча эстейм деп. Да? Эми ушул жерде ар абалга жараша болот экен да, эстегеничи. Эгер коркуп аткан учурда мени эстесе, мен коркусун кетирип амандык менен эстейм деген сөз. Макул? Мынаке. Бул авалга فإن ذكر العبد ربه وهو خائف ذكره الله بالرحمة فأمنه. Allah райымдуулугу менен эстеп, ага амандык берет. Эгерде бул бир жерге алып чочулап, көнүксүз эстесе, Алла субханаху ва таала ошо көндүрү амандыгы менен эстейм деген экен. Эстете, аны эстеп турган. Эми бул жерде ичинен зикир кылып, өзү эстегенде көптөгөн пайдалар бар. Ошонун бири ихластуулук бар. Адам ашкере кылганда риякөрлүктүн коркунучу бар да. Бирөө көрсүн, зикир кылып атат, тигинтип атат, мынтип атат деп. Эши сыр, мындайча айтканда, жашырын купуя кылсачы, башка сизден башка эч ким билбейт да. Сизден башка эч ким билбейт. Ошон үчүн бул жерде ихластуулук бар, риякөрлүктөн сактануу бар. Уламалар айтышат, алхамдулилlah, өзү амал, жашырын болуш керек да. Жашырын амал. Кээде ашкере кылыш керек болот, эмне үчүн? Башкаларга дагы кичине кызыктыруу үчүн. Силер дагы бергиле, Фарыз намазды эмне үчүн бардыгыбыз неме кылабыз? Кичине башкаларга да кызыктыруу, окугула фарыз намаз.
Atak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnet nafillerdi uyda okuyt ele. Uyda okuyt ele. Kança jaşırım bolsa. Aytat da Sizler günöңөрдү жашыргандайчы, жакшы сооп иштериңерди ham жашырыла дейт. Günöңөрдү ушу жашырасың го, эч кимге айтпай, билип калбаса экен, коомчулукка жайылып кетпесе экен, бирөө байкап калбаса экен, угуп калбаса экен деп. Кудум ушундай кылган жакшы иштериңди жашыр дейт да. Алла. Адам баласы кандай күнөөдөн ушундай ашкере болуп калганынан өзү уялып, сактанып, этияттап жүргөндөй, жакшы иштеринен дагы этияттап жүрүш керек экен да. Этияттап жүрүш керек. Зикр сирри, демек, жашыруун азыркында зикр кылганда ихластуулук бар, риядан сактануу бар. Жана канчалык бул ушул дайыма өз алдынча зикир кылып жүрсө, анын кабыл болушлугуна үмүтү өтө чоң дейт. Экинчиси, ага сооп улуу берилет. Себеби Алла субханаху ва таала не деп атат? Өз алдынча эстесе, мен дагы аны өз алдымча эстейм деп атат. Өз алдымча эстейм деп атат. Ибн Аббас разияллаху анху риваят кылат: "Я ибн Адам, иза закартани халиян, закартука халиян." Качан сен мени эстесең өз алдынча, эч ким жокто, мен дагы сени өз алдынча эстейм. Андан кийин, "Ва ин закарани фи малаин." Эгерде ал бир жамаат менен чогуу эстейли Алла тааланы. Ла илаха, бир калма айтып койлу. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Ибн Масуд разияллаху анху айтат да: Кимде ким эртеге Аллага жолукканда иман менен жолукканды кааласа, ислам менен, исламда, иманда жолукканды кааласа, 5 вакыт намазды жамаат менен окуганга аракет кылсын дейт. Атак бар эле жолугат. Барыбыз эле жолугабыз. Бирок кеп бул жерде кичине башкачараак болуп атат. Иман менен жолугуу. Исламда мусулман болуп, муъмин болуп жолугуу. Кааласа, каалайсыңбы? 5 вакыт намазды жамаат менен оку дейт. Аллах 5 вакыт намаз менен жайыма жамаат менен окуп жүрсө, дүнүйөдөн кайтар учурунда периштелер илхам алат экен. Азыр эми жолуга турган учур жакындап атат, ла илаха иллаллахны айтып кой депчи. Унутпайт бул. Бул Алла Тааланын подарок, белеги болот. Мынаке сыйлык деп мынаны айтат. Иман менен Алла Таалам биз иман менен ошо дүнүйөдөн мен коштошсок, бул өтө улуу бакыт да. Алла Таалам баарыбызга насип кылсын, иншалла. 5 вакыт намаз жөнөкөй эмес туугандар. Аракет кылышыбыз керек, жамаат менен окуганга, Ла илаха иллаллах. Эми эмне деп атат мынаке? Ва ин закарани фи малаин, жамаат менен эстесе мени. Жамаат менен окуганда жамаат менен эстейсиң да Алла Тааланы. Жамаат менен эстейсиң да. Андан жакшыраак периштелердин жамааты менен эстейм деп атат. Алла Тааланын эстегени райымдуулук менен, периштелердин эстегени дуа менен. Периштелердин эстегени эмне менен? Дуа менен. Эми Алла субханаху ва таала алардан жакшы жамаат, периштелердин жамаатында эстейм деп атат да. Эмнеге десе, Аллаху акбар, Алла Таала ошол напсиси болуп туруп дагы Алланы эстеп, ибадат кылып, Аллага баш ийип аткандардын менен Алла Таала сыймыктанат экен периштелерге. Бир учурда айттыңар эле го. Булар бузукулук кылат, кан төгөт. Эми көрбөйсүңбү мына, көрүп атасыңарбы дейт экен да, периштелер жүрөт да арабызда. Биз жаныбызда канча периште бар? Азыр жазып атат го муналар бардыгы. Угат, эмнени угуп атасыз? Бул деле жазылып атат. Музыка уксаң деле жазылат, ушак уксаң деле жазылат. Ойлогом мен сүйлөп эле турам, эчтеке жазылбай эле турат депчи. Жок.
Арам оқып атасың, бұлар жазып отыр. Құран, хадис оқып атсаң, бұны да жазып отыр. Аллах. Даже қараған жазылады. Қараған жазылады. Арамды қарап тұрасың. Бұл жақта ұрып жазады. Алла. Құранды қарасың ана. Ата-енені қарап тұрасың, ибадат жазылып отыр. Аллах акбар, Аллах акбар. Хасан Басри рахматуллахи айтқан: "Ан-назар иля ваджхил ум", ененің жүзіне қараған ибадат деген да. Не дегені? Фа кайфа бирруха. Жақсылық қылғаным не деп айтасың сен ем? Жөнле қарап қойғаның ибадат болса. Я, еми жақсы сөз айтқаның, жақсы қызмат қылғаның, бұл қандай, қаншалық бұл жақсы, бұға жақсылық қылған соғы қанша білесің? Қараған ибадат, бұлар жазат қарағанды, ойлау жөнінде. Арам қарасаң дағы жазат. Кеп мұнада болады. Біз жалғыз емеспіз да біз. Бұл дүниеде сіз жалғыз емессіз, ешқашан. Біз еш ойлау жалғызбыз деп. Көзге көрінбеген Алла Тағаланың мақлуқтары есебі жоқ. Періштелер. Чоң періште төрті. Исрафил деген періштені біліп қансыздар да. Сур тартады да. Фу! Bir татқанда асман жер талқаланып кетті. Ошоны звугынан. Bir татқанда үнінен. Өзі қатты көмерген адамның құлағы жарылып қалады, білесіз бе? Құлақ жөне жарып қалады. Қатты күндері бар ғой. Ал періште тартқанда адамның құлағы емес, жер асман, құлақ, бұлақ, жүрек барлық жарылып кетеді. Ұстазымыз Маулана Ихсанул Хақ дамат баракатум айтады. Бұл ұшы үнінен жер асман жарылып кетсе, егерде алақанмен бір чапсағандай болар екен, дейді. Үнінен мына сөйлеп атасыз ғой, ұшы үнінен жарылады да еме. Ол чапсағандай болады дейді. Алла, пайғамбарлар бар ғой. Пайғамбарлар аябай үмметіне бауыр керіп болады да, енеден дағы. Баяғы бала деп, ененің чачын жұлып, қайғылап, ене анұрып айды, қой деген. Андамдағы мерімді болады да, пайғамбар. Бұл осы бір пайғамбарда бейіштік 40 еркектің күші болады да. Бейіштік бір еркектің күші, бұл дүниенің 100 еркектің күшіне бар. Bir пайғамбарда 4000 еркектің күші бар. Айтады алымдар, Абу Жахил кеме пайғамбар заманында? Bir чапса тұрбайды деді. Егедем надо будет дегендей да. Керек оны bir чапса тұрбайды да. Бір чаппайды пайғамбар, Пайғамбар қол тигізсе тұрбайды. Чаппай, ушын жоборы кер да. Ушын ақиреті деп күйеді да. Ақырқы демге чейін да. Ақырқы демге чейін. 10 жыл, 20 жыл емес, ақырқы демге чейін иманын Алладан күтеді да. Бол болғандан кейін. Салам алейкум. Демек Алла Субхану ва Таала, наке Аллама Мунави рахимахулла, ушыл хадис бойынша айтады, мубахатан бика. Сен Алланы зикір қылып отырсың да. Сен мен Алла Таала періштерге айтады, көрдің бе мына бендем? Көрдің бе мына бендем деп. Аллах акбар. Қандай чоң шараф, шарапаттылық, қандай чоң сыймық. Алла сіз менен періштелерге сыймықтанып атса. Напсisi болып тұрып дағы, напсисін қармап, Алла Таалаға ибадатына уақыт бөліп ататын. Алла Таала хадис құдсиде айтқан, "Ябна Адам, тафаррах ли ибадати." Адам баласы, маңа ибадат қылуға уақыт бошатып қойың не? Кішіне уақыт бошатып қойың. Жүрегіңді байлық менен толтырам, жақырчылығыңды жауам деген. Просто сен ибадатқа уақыт бөлгін, 5 уақыт намазға, даратқа, зикірге, Құранға, зерікпе. Ушығачы. Вообще еме ол адамдай, қош көңіл болбой, уақыт бөлгін, жүрегіңді байлық менен толтырам, қаниет менен толтырам, тоқшылық менен толтырам. Бар нәрсе, альхамдулилля деп қаласың. Сенен бай аламда ешкім жоқ. Жақырчылығыңды бүтейін. Сен біреу қор болбойсың. Сен жүзің жарық. Біреудің алдында тезелебейсің сен. Аверің сақталады жана башқа. Бірақ не дейді? Тафаррах ли ибадат. Уақыт бөлсең еді. Барлық нәрсеге уақыт бөлеміз туғандар. Ибадатқа келгенде ошол жерде жаратушы Алла Таала келгенде сараңдап қалабыз да. Же шашып қалабыз шайтандың азғырысы менен. Тез бүт, тез. Намазын біледі,
Тез оқу дейді. Состармақты шашылбай көр дейді. Қолын чымда ақырын алып барады. Антип қояды. Анан жақсы түшіп, арқа келеді оны ше. Қайра қарайды ана. Мұндай жылып қайра мұндай. О, қана біз намазды ошондай шашылбай оқысақ қана. Құранды, дуаны шашылбай қылсақ қана. Тез ептеп, септеп. Келіңіздер туғандар, бізге жардам бербейлі. Шончо иншалла ибадатқа мындай жүректі қойып ибадат қылайлы. Алла Таала айтты: "Ва илля тафал". Бенде, меге бұндай қылып алсаңшы, бұл жағында уғал дейді да. Ибадатқа уақыт бөлбесең, уғал дейді. Еркектер болсын, аялдар болсын. Егер де сен ибадатқа уақыт бөлбесең, мен сен ибадат үшін өз жаратқанмын. Ошол ибадатқа уақыт бөлбей тұрған болсаң, анда мен сенің қолыңы әлектендіртіп қоям дүние менен. Так, екінші, сенің жүрегіңдегі ачқалықты мен бүтөбөйм. Миллион, миллиардер болып кер, ачқа ойдан өлесің. Қандай деген ачқа? Құрсаң ачқа емес, нәпсің ачқа. Тойбойсың. Еш қачан тойбойсың. Саңа жетіштүү болбойт. 10 тонна алтындағы, 100 тонна алтында саңа жетіштүү болбойт. Миллиард доллар саңа жетіштүү болбойт. Сен жүрегің ач бойдан, урган бойдан ахиретке кетесің. Алла Таалам қанша өмір берсе ошончо жашайсың. Эми дайыма айтып калам отурганда, бир учурда эми канча биздин кажетибиз ушу бир костюмшымда, же эки костюмшым кийип алганын көрдүңөрбү? Эгерде бир адам эки костюмшым кийип алса эмне дейбиз биз? Ташкөмүрдүн жанында бир жары бар. Эми жай бар да Ташкөмүрдүн жанында. Майлы суу беле? Майлы сай беле? Жинти карам беле? Майлы сайы же майлы суу? Майлы сай. Майлы сайга алып баргыла дейт да буну. Бир учурда бирле патинге кийебиз таксырлар. Экөөнү кийип алса кандай болду буягы? Кажетибиз ошо менен эле. Көп болсо бир кесе тамак жей дегенсиң. Болду. Башкалардыкын тартып алма, эмне кыласың? Мен бүгүн эле балдарым отурганда сахабалардын ыйманын караңыз. Ва юсируна ала анфусихим ва лау кана бихим хасаса. Алла мактады буларды. Кыямат күнгө чейин ушуларды мактоосун окуй турган кылып койду китебинде. Өздөрү ачка болсо дагы өзгөлөрдүн курсагын тойгозот. Өздөрү муктаж болсо дагы өзгөлөрдүн кажетин биринчи бүтүрөт. Караңыз. Мен дайыма айтып жүрөм, мисал келтирип. Мына нан меники. Мен ачкамын. Бул дагы ачка. Бирок кимдики? Меники. Сахабалар ачка болуп туруп, бул дагы ачка, бирок өзүнүкүн берет эле да. Ушуга жетишкен даражага. Эми өзүңүз айтыңызчы инсап менен. Эгерде ток болсо, нан меники, береби бербейби? Еще как берет да. Ачка бере алган ток кантип бере албасын? Жөн эле берет да. Азыр эми биздин абалды айтайынбы? Мен токмун. Мени бул ачка, ошонукун алып алам да мени дагычы. Мына биз кайердебиз, тигилер каякта. Куранда мактаган. Иман кайсы жака үгүттөп атат, кай жака багыттап атат, эмнеге чакырып атат? Мынандай жашоого чакырып атат. Дин о аркага тарткан жери жок. Дин о жогору жака көтөрүп атат. Аркага тартып аткан жери жок. Ма динибиздин баалыгы эмне деп айтат? Ошончо хотя бы тургандар, алхамдулилlah ачка болуп, алдагы ачка өзүңүз да жей бериң таксы. Бирок ток болсоң, ал ачка болсо колуңда бир кишине берип кой, бардыгын эмес. Асма сындырып берип кой хотя бы. Ошону айтса кылып айтабыз да. Андан да жаманы, өзүңдүкүнчө ушунукун албай эле кой, ушуну. Ушунукун албай эле кой. Мына. Демек, бенде качан эстесе жараткан Алла субханаху ва тааланын жамаат. Алла Таалам да эмне дейт? Андан жакшыраак периштелер жамаатын эстейм деген мааниси ошол. Периштелерге эстетип коет да, пенделерим, периштелерим, көрдүңөрбү аналарды дейт. Убагында айттыңар эле дейт. Эмне деп айткан экен убагында? Атажалу фиха ма юфсиду фиха ва ясфику дима ва нахну нусаббиху бихамдика ва нуқаддису лак. Я Алла, сен жер бетинде бузуклук кыла турган, кан төгө турганды жаратасыңбы? Биз сени арулайбыз, биз сени улуктайбыз, биз сага мактоо айтабыз деп. Алла айткан эле ошондо: инни а'ламу ма ла та'ламун. Мен билгенди силер билбейсиңер деп тур. Бунун мааниси кандай?
учур келет, мен силерге көрсөтөм, мыналар кандай экен. Силерде нафс жок. Силерде нафс жок. Булардачы, бирок карап туруңуздар да, периштелер инсанга караганда көп ибадат кылат. Өтө көп аларчы. Көп. Бирок инсандын ибадатындай алардын ибадаты салмактуу эмес. Салмак айтатам. Инсан азыраак кылат. Себеби бирок нафси бар. Ошону дагы карабастан туруп ибадаты, бунуку салмактуу да. Бунуку салмактуу инсандын ибадаты. Алла Тааланын албетте данышмандыгы бардык иштеринде улуу. Андан кийинки ва ин тaqarraba ilayya shibran, эгерде бенде мага бир гарыш жакындаса, бир кол жакындай. Эгерде бир кол жакындаса, бир кучак басып келсе, ага мен жүгүрүп барам деген мааниси. Алла субхана ва таала жүгүрүүдөн таза, басып келүүдөн таза зат. Буларды тугандар буну сифат деп коет. Буну сифат деп коет. Биз иман келтиребиз. Демек Алла Тааланын райымы, мээрими, жараткан Алла субхана ва тааланын жардамы ушунчалык тез келет деген мааниде да. Бунун маанисин угуп туруңуз. Fa fi hadal qawl al-karim عظيم فضل الله ولطفه وكرمه على عباده المقبلين عليه بالتوبة والإنابة. Allah Taalaga tövbe kılgan, tövbega şaşılgan. Allah Taala kaytkan, aramdı taştagan. Oşondoy adam, oşondoy bendelerge Allah Taala'nın sıyı, borukerligi, Allah'ın ayköldülügü, ulu ekendigine oşu dalil. Demek Allah Taala men aga bir kol jakındayım degen bil magfira ve rahma, rayımdılığı menen, geçirimdүүлүгү menen. Кейбір алымдар мына мындай деп айтқан. Ида тaqarraba ilayya al-abd bi ta'ati wa bima amartu tusari'u ilayhi magfirati wa rahmati. Качан менин бендем мага баш ийүү менен мага жакындаса, мен ага буйрук берген нерсени аткарып жакындаса, анда ага менин кечиримдүүлүгүм жана райымдуулугум андан да тез барат деген сөз да. Караңыз. Андан да тез барат деген сөз. Fallahu Teala asra bil magfira. Allah Subhanahu wa Taala geçirimi öte tez eken da. Geçirimi kандай eken? Öte tez. Senin tövbаңdan tez da. Neden tez? Senin tövbаңdan tez. Allahu akbar. Allah'ın duanı kabul alısı senin dua kılığından tez da. Qarаңчы, kандай eken. Geçirgeni senin geçirip suraganыңdan da tez. Şunun için bende kançalık жараткан Алла Subhanahu wa Taala жакындаса, андан тез ответ алат да. Андан тез андан жооп алат да. Бул хадис, ахадиси сифат деп коет. Сифат хадистеринен. Мындай чал сырткы маанисин алыш мустахил, мүмкүн эмес. Албетте ошон үчүн мындай азыркы силерге айтып аткандай, Алланын кечирими, райымы тез дегендей. Өзү жүгүрүүдөн Алла Subhanahu wa Taala таза зат ал. Канча көбөйсө, ошончолук бул жакта көбөйөт. Мындайча атайту харвалатан деген кедимде жүгүрүп келем. Алла жүгүрүүдөн таза да. Кандай десе, саббапту алейха рахма ва сабактуху биха. Алла Таала айтат, мен райымымы ага жадырып берем дейт. Нөшөрлөп жамгырды айт го, ошондой кылып жадырып берем дейт. Салават алейхи. La ilahe illallah. Allah Taalam Kur'an hadisinin nurlarını menen жүрөктөрүбүздү нурласын, кабырларыбызды нурласын, ахиретибизди нурласын. Дайыма илимдин, зикирдин мажлисине катышканга, өлгөнгө чейин бекем кармаганга тоофик берсин. Бисмиллахиррахманиррахим. Устаз каза намаздарды окуп баштап жатканда, мисалы биринчи жылы жалаң багымдатты, экинчи жылы жалаң пешимди окуй берсе болобу? Же катары менен багымдат, андан кийин сразу пешим, сразу асыр болуп окулуп кете береби? Рахмат. Жо мындай кылып окуганыңыз жакшыраак. Пешим биринчи багымдатты, андан пешим, анан асыр, катары мененчи, анан шам, анан куттан. Устаз, динибизде кантип байыса болот? Алла Subhanahu wa Taala сураш керек. Биринчиден. Себеп дегенде бардык жараткан Алла Тааланын колунда.
Пайгамбарыбыз намаздан кийин сурайт эле: Аллахумма инна ас'алукал худа ва туқа ва нафаф ва гина. 4 нерсе. Я Алла, мен сенен сураймын. Хидаятты, туура жолдо жүргөндү, туура жолдо жашаганды сурайм. Ва туқа, күнөөлөрдөн сактанганды сурайм. Ва нафаф, тазалыкты сурайм. Ва гина, байлыкты сурайм дейт. Алла субхана ва тааладан сураш керек. Анан жүрөктүн эң негизги колдун байлыгы эмес, жүрөктүн байлыгын сураш керек. Пайгамбарыбыз сураганда гына, байлыкты билесиң эмне дегенде? Алланын нечиси билет деп сахабалар жооп бергенде пайгамбарыбыз айтты: "Иннаман гына гынан нафс." Чыныгы байлык жүрөктүн байлыгы деп. Ошон үчүн иншалла каниет болсо, алхамдулилlah, сиз эң байсыз. Устаз, иман эмнеден алсырайт? Кантип күчөтсө болот? Иман күнөөдөн алсырайт. Көздү сактап алгандык, кулакты сактап алгандык, тилди сактап алгандык, адам мээсин ар кандай жаман нерсени ойлой берип, мээни сактап алгандык, путу, колдун, ушу мүчөлөрдү эгерде арам нерседен сактап алсаңыз, иман алсырай берет. Иман алсырай берет. Ошон үчүн иншалла булардан биринчи сакташ керек. Биринчи коркуш керек да. Куранда караңыз мааниде. Я юхал муддассир, кум фаандир, ва раббака факаббир. Эй, орончу оронуп алган пайгамбарыбызга айтат Алла субханаху ва таала. Муддассир дейт. Кум, тур эми. Адамдарды акыйкатка чакырып, дозоктун отунан куткарып, бейишке киргизүүгө чакырганга тур эми. Биринчи өкүм келди, фаандир, коркуткун дейт да. Аларды куш кабарлагын дегенге эле коркуткун. Эмнеден? Күнөөнү таштабасаң, Алланын азабына учурайсың. Күнөөнү таштабасаң, Алланын азабына учурайсың. Алланын азабынан коркуткун. Таштасын ана ширкти, куфурду, бид'атты, текебир, арам нерселерди баарын таштасын. Ошон үчүн фаандир деген өкүм келди. Андир, индар деп коет да. Андир деген коркуткунда, бирок коркуткунду бизде коркутуу эмес ал. Кандай десе, Аллаху акбар, райымдуулук менен коркутуу. Сүйүп коркутуу да болот экен да. Балаңы жылаандан кантип коркутасың? Оттон кантип коркутасың? Балаңы кандай коркутасың сен? Жек көрүп эмес да, жакшы көрүп коркутасың. Ушунун аты индар деп коет. Арабта коркутуунун мааниси бардык пайгамбарлар назир болгон, башир болгон. Назир дегени Алланын азабынан, дозоктун отунан коркуткан. Башир дегени Алла Тааланын разычылыгынан, бейиштен кушкабар берген. Бардык пайгамбар башир, назир да. Бирок коркутуу, пайгамбарлардын коркутуусу менен залымдардын коркутуусу эки бөлөк да. Пайгамбарлардын коркутуусу мээрим менен, мухаббат менен. Биринчи ошончу. Андан кийин ошон үчүн мына жерде иман алсыраган нерседен туган, кайсы нерсе иманга залакабы, ошодон алсырайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурады да. Мал иман. Иман деген не деди? Пайгамбарыбыз айтты: "Ида сарратка хасанатук ва саатка саййатук фа анта муъмин." Сен жакшы иштериң, жакшы сөздөрүң, жакшы амалдарың сени курсант кылып атса, кубантырып атса, жаман иштериң, жаман сөздөрүң, жаман амалдарың, бекапар, жахалатың, башка жаман арамдыгың сени кыжалат кылып атса, жүрөктө иман бар анда. Мына иман деди да. Ошон үчүн иншалла карап дайыма биз иманга өзүбүз көзөмөлдөп турушубуз керек. Ошондо дагы алхамдулилlah толук арамдан сактанып, ибадаттар толук аткарганда да коркууда болуш керек. Мен иман келтирдим деп айтып атам. Эми бир иш калды. Алла дагы айтып атабыз, ушуда иман бар деп айтып атабы же жокпу? Биз бедуиндердей болбойлу. Хужурат сүрөсүндө Қалатил а'рабу, ошо тоо чөлдө жашаган бедуиндер, араб деп коет. Алар келип пайгамбарыбызга айтты: "Аманна, биз иман келтирдик" деп айтты пайгамбарыбыз. Алла Тааладан буйрук келди: "Кул, айткын ey Мухаммад, лам ту'мину, иман келтирген жок булар" деди. Валакин кулу асламна, бирок айтып койсун мындай деп, биз баш ийдик дегиле, моюн сундук дегиле. Валамма ядхул иману фи кулубикум, али пока иман алардын жүрөгүнө отура элек деди Алла Таала. Биз иман келтирдик деп атабыз. Дагы бир коркунуч болтуган, Алла дагы мына иман келтирди десин. Мына кетугандар, ошончо Алладан сурайлы биз. Иманды берүүчү дагы өзү, жүрөккө салуучу дагы өзү. Имандын меркези, борбору жүрөк, тил эмес. Аллахым барза товфик. Устаз, менде бир суроо
Мен үйлөнгөн кезде келинчегимдин чоң апасы шакек берген экен. Анан баары жакшы болот деп айтчу экен. Ал киши азыр өтүп кеткен. Бизде ошол шакек дубаланганбы деген күмөн болуп атат. Келинчегим ооруп операция дагы болду. Шакек квартиралап көтсөк дагы жоголбой койду. Көңүлүм дагы ошого тартпайт дейт келинчегим. Кыскасы ошол шакекти сатып акчасын садака кылалыбы? Кантип кутулабыз? Же биз жөн эле туура эмес күмөн кылып жатабызбы? Рахмат. Караңылай эми, шакектенisi менен сенин тагдырың менен не иши бар анын? Силер ошо күмөн ошол жака кеткен да. Алла айтат, кандай күмөнсөң ошондой мамиле кыла берем дейт. Арасы эми ошондой болуп чыга албай атасыңбы? Сразу сатып бер буну. Сразу сатып бер дагы, бир канчасын садака кылыр, бир канчасын өзүңөр карап көргүлө. Жумушка салып бергиле. Эмне алам? Куда рахматы Молда Саур деген дамла өтүп кетти. 93-жылдары болуш керек. Мен бир досум келип калды айылдан. Ана мурда ушундай сөз көп эле, алдынан мышык өтүп кетсе, токтоп. Жоксо баягы калпак шляпалар тескери кийип туруп, ошо бирөөнү өтүп кетеби өтпөйбү же, жоксо мындай тегерентип, анан аркасы менен ошон көп эле го. Ана ошо суроо берип калды. Молдаке бир суроо берсем болобу деди. Бер деди анакын айтты. Ошо алдынан мышык өтүп кеткен, ошо кандай болот деп ошо суроону берди анан. Молда Саур Алла Кудай рахмат айтты. Ол мышык катынын издеп жүрсө, сен менен не иши бар? Курсагын тогозом деп жүрсө, өзү зорго ачка калып, тияка бияка жүгүрүп. Сенин жашоо менен не иши бар анын деди. Ошо сонун жооп болгон да. Ошо сыңарындай баягы бизде сөз бар мында, суеверие деп коет. Болор болбогон бир капкаяктагыларга. Жакшылыкка жоруса болот, билип алыңыз. Бирок жамандыкка жоруса болбойт да. Түшүндүңбү? Шарият ушундай кылып койгон да, жакшылыкка жоруңуз. Өтүп баратсаңыз пайгамбарыбыз жакшылыкка жорган. Жакшы мисал, Таалай деген бала чыгып калды, Бакыт деген бала чыгып калды. О, машалла. Жеңиш деген чыгып калды. О, Кудай кааласа бүгүн нафс шайтанды жеңет окшоймун. Жакшылыкка жоруса болот да. Мелиби? Анан чыксаң анда Көмүрбек, жок, бүгүн чёрный день окшойт. А бул болбойт уже. Бул анан уже жамандыкка жоруса болбойт. Мисалычы, дагы бир толтура коем сиздерде. Ошон үчүн жакшы билип алыңыз, бул эреже. Шарияттын койгон эрежеси, жакшылыкка жорусаңыз уруксат. Ошон үчүн биздечи мына жентек той, анан кийин не деген тойлор бар эле? Бастырганда. Тушоо тойлор мына. Бул жакшылыкка жоруп болот да. Баланы бастырган тушоо той нормально бул. Ошо жакшылыкка кандай да? Ошо басып кетсе экен, путуна турса экен, бекем болсо экен, тайыбаса экен, жыгылбаса экен. Алхамдулилlah дейм. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Менин жакын таанышым чет өлкөдөн билим алууга максат коюп, документтерин тапшырган. Чет өлкөдөгү университетте билим алуу үчүн бир канча сыноо тесттерден ийгиликтүү өтүшү зарыл. Азыр учурда тесттерин тапшыруу убактысы жакындап калды. Буга байланыштуу ал келе жаткан тесттерди берилип даярданууда. Керек болсо тамак аш ичкенди унутуп коюуда. Мындан улам түшкү тамак ичүү мезгили келгенде мен эстетип турам. Бирок менин сөзүмдү угаарына күмөн болуп жатам. Суроо: адам баласы берилип илим алып изденүү учурунда тамак аш ичкенди унутуп койсо, дене акысына кирип кеткен болбойбу? Өтүнүч, менин жакын таанышым динден кабар болгондуктан сиздин сөзүңүздү укпай кое албайт деп ишенем. Ошондуктан билим алууда тамак аш ичүүнү унутпашын айтып коюңузчу, себеби мен ал кишинин ден соолугуна тынчсызданып жатам. Ошондой эле тесттерин ийгиликтүү тапшырып максатына орундашына дуа кылып коюңузчу суранам. Алла Таала сизден разы болсун, чоң рахмат. Машалла. Суроо, анан өтүнүч деп сотто иштеген эме окшойт. Бар. Кандай болсо да жок, туган дененин акысын бериш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ва ли нафсика алейка хак." Көзүңдүн да акысы бар. Денеңдин да акысы бар. Абу Дарда разыяллаху анху ушу как раз маселе болгон эле да. Күндүзү ушу орозо экен. Түнү бою ибадат экен. Умму Дарда энебиз айтып калды: "Бул досуңарга насаат айтып койсоңор болбой бул. Баарын таштап кой бул." Анан бул айтып келгенден кийин анан буга айтылган: туган. Карап туруп, напсыңдын да акысы бар. Корсаңдын да акысы бар, көзүңдүн да акысы бар. Алхамдулилlah, баягы Алланын акысы бенделердин акысын берип атканда өзүң акыңды унутпа да. Ошон үчүн алымдар айтат, жакшы угуп алыңыз.
Kimde kim? Allah'ın akısın berse, pendelerden akısın berse, özünün akısın berse, oşonun İslamı toluk. Oşol adamdın İslamı toluk. Аны азыр кандай кылып туруп мына карап туруп өзүнүн акысын таптакыр демей койсо көпкө чейин болсо болбойт, кыйын да. Жок, Алла Таала өзүнө да койгон. Ошон үчүн көздүн акысы ошо кичине өз учурунда уктатыш керек. Дененин акысы өз учурунда жуунуш керек. Дененин акысы өз учурунда көп болсо да азыраак тамак берип туруш керек. Эс алдырып туруш керек. Мен айтып аткан жокмун, келер кечке уктай берсин, келер кечке эс алдыра берсин деп аткан жок. Өзүнүн акысы бар, чеги бар да. Din çeklerden attı. Assalamu Peygamberimize salam salavatar bolsun. Maksat hacı, men sizden video bayanlarınızды көрүп жүрөгүм жеңилдеп калат. Мындан 7-8 жыл мурун дейканчылык менен иштеймин деп өтө чоң акчага күйгөмүн. Карыз болсом да жаманатка конот экенсин. Эч ким сени менен иш алпаргысы келбейт калат экен. Азыр 2 баланын атасымын. Кээде жай мезгилинде акчабыз жокто көчөгө жатчубуз. Балдарымды алдайм. Көчөдө жатып калган кезде ушинтип таза абада жаткан пайда деп. Бирок ары жагында жүрөгүм өрттөнүп атат. Келинчегим экөөбүз балдарга көргөзбөй ыйлайбыз. Азыр ушу тапта карызмын. $50,000 калды. Ошо ушунчалык көтөрө алгыс оор болуп жатат. Аллахтан суранабыз, ушу карыздарды кутулсак, жашоону ак барактан баштагым келип атат. Кайдыгер карабаган бир туугандар болсо, туруктуу жумуш сурайт элем. Үй бүлөмдү кайын журтка жашап турганга жибергем. Балдарымды сагынам, бир жумада бир барып туруп атам. Ушундай кыйынчылыктан чыга турган дуа барбы ажеке? Эмне кылышты да билбей калдым. Албетте, динибизде бардык жол бар. Бирок мынча $50,000 мынчалык чоң карыз каяктан батып кетти? Бирөөгө ишенип алып, башка бирөөгө берип бердиби? Мынчалык жебесе керек, же болсо бир казино, же болсо ошол бир нерсени кумар ойнотуп бердиби, же уурдатып бердиби? Туугандар этияттай турган заман, биз бир нерсе деп айта албайбыз бирөөнүн турмушунда. Биринчиден бирок сиз истигфарды күчөйтүңүз. Истигфар дегени Алладан кечирим сураңыз. Кандайдыр сизден бир жаңылыш болгон. Кандай болмосо дагы бейкапарлык деле, бул деле жаңылыш. Ошон үчүн Алла Тааладан истигфарды күчөйтүңүз. Ал дагы мындай: Астагфируллаха ва атубу илей. Истигфар деген Алла Тааладан кечирим суроо. Алладан кечирим сурам жана тооба кылам. Буну көбөйтүңүз. 100 кылып токтотуп койбоңуз. Пайгамбарыбыз го айткан, мен 100 жолу кылам деген күндө. Алла Таала көп зикир кыла дейт. Азыр биз өтө динден, имандан, руханияттан узак болуп калгандын себебинен күчөйтүш керек. Анын санын точно мындай деп айтпайт. Кээ бирлер 500, кээ бирлер 1000, кээ бирлер 2-3000. Но сиз көбөйтүңүз муну. Узартып. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис бар. Ман лазимал истигфар жа'алаллаху лаху мин кулли дийқин махраджа ва мин кулли хаммин фараджа ва разақаху мин хайсу ла яхтасиб деген хадис бар. Ау кама кала алейхиссалату вассалам. Ким истигфарды бекем кармаса, бекем дегени кою бербей, дайым айтып жүрсө деген, түндөсү, күндүзү, жатаарда, турганда маани берип, ишенип, Алла субханаху ва таала анын бардык кайгысын жок кылат дейт. Алла Таала кайгысын жоёт дейт. Көңүлүн ачат экен да. О мин кулли хамин фаража. Көңүлүн ачат Алла Таала. Бардык кайгы, гамда. Андан кийин бардык тар болуп калган азыркы жашоонун тардыгы, жүрөктүн тардыгы Алла субханаху ва таала кең кылып коет. Рызкыңы. Эми үчүнчүсү гүмөн кылбаган жерден рызкың жеткирет. Бул истигфар демек, бекем кармаңыз биринчи. Экинчиси туган кажет намаз окуп, Алла субханаху ва тааладан дуа кылыңыз. Аллахумма кфини би халалик ан харамик ва агнини би фадлик амман сивак деген. Аллахумма кфини би халалик ан харамик. Я Аллах, арамыңдан сактап, адалың мени мага берген, ушу менен мага кифаят жетишерлик кылгын мага. Ва агнини би фадлик амман сивак. Өзүңдөн башкага мени көз каранды кылба, муктаж кылба. Мени бай кылгын, мен бирөөгө көз каранды муктаж болуп, карыз болбойн деген мааниде да. Кудай кааласа иншалла дуалардын, зикирлердин берекесинен Алла субханаху ва таала иншалла тез аранын ичинде маселе чечилет. Кудай кааласа. Устаз, тахажжуд намазды окуп бүткөндөн кийин дуаны саждада барып кылса болобу? Же кол көтөрүп дуа кылган жакшыбы? Болот саждада. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылат? Болот.
Бирок карап туруңуз. Куран, хадисте айтылган дуалары болсун да. Анча кыргызча жоксо башка сөз менен болбосун да. Үйлөнөр кезде кызды жактырып үйлөнгөн жакшыбы же жакпаса деле ыйманына карап үйлөнө берген туурабы? Жок, адам баласы табият жаралууда өзүнө ишне жакканды караш керек. Сиз өмүр бою жашай турганда. Мындай эмес да бир киши жашап койгонун кой берет. Жок. Ошон үчүн карап туруп эме кылыш керек? Фанкиху ма таба лакум деп атат Алла Таала Куранда. Фанкиху нике байлап үйлөнгүлөр. Ма таба лакум минан ниса аял заттарынан өзүңөргө жаккандары менен. Ал жагында карап турам. Албетте сулуусун эле издеп жүрө бербей келер кечке. Айыбы жок сулуу ал бейиште болот ал. Анча-мынча ылдыйда болот, но эми карап. Анан жакпаса да лепте анандай эмес да. Мен 5 маал намаз окуйм. Күйөөм окубайт 5 маал. Но жумуш дейт, но жумага барат дейт. Жумага барат. Күйөөм экөөбүз бейиште чогуу болобузбу? Ушул суроого жооп берип аласызбы дейт. Иншалла, күйөөңүз да мусулман, өзүңүз деле мусулман. Сиз 5 убакыт намаз окуйт экенсиз, Кудай берип. Күйөөңүз жума эле окуп атат. Эми бирок ошого аракет кылып 5 убакыт намазга жыгыңыз да, күйөөңүз дагы. Акырын азайтып кала тургандар. Биздин мусулман айымдарга айта кетсеңиз, тойго баруунун шарттарын, айрыкча намаз окуган айымдарыбызга кеп кеңешиңизди айта кетсеңиз, биздин ахиретибиз үчүн. Себеби акыркы убакта той маселеси өтө эле аша чаап кетти. Халал эмес жерге барганыбыз туурабы? Барбай койсоң жаман көрүшөт. Жаман көрсө көрө берсин. Жаман көрөт деп ошо күнөөнү кыла бересизби? Эртеге дозокко чыгып калсаңыз ошо жардам беребиз сизге? Кичине мындай эме болушубуз керек да. Бул жаман көрөт деп ошо көңүлүнөн келген мен кичине элүүнү алып коеюн дегендей болот. Ошондой мээ болуш керек да адамда. Ушу эми жаман көрөт эми ушу мындай деди эле ошентип туруп кой мен жардан секиресизби? Андай эмес да. Бул намаз мен тойду эч ким тоскон жок. Угуп алыңыздар. Тойду эч ким тоскон жок. Тойдо бекапар болуп, арам иштер болуп, Алланы унутуп калып, намазды каза кылып, ал андай болбойт тургандар. Ушу бир тойдун себебинен канча күнөөлөрдү алып, канча фарыздарды кетип калса жакшы эмес. Тойду өткөрөйлү. Той алхамдулилла адамдардын көңүлүн алайлы, патасын алайлы, жакшы насаатын алайлы. Той машалла жакшы нерсе. Бирок азыркындай эмес, азыркы көрүнүш совсем биз карап туруп башка бир кимдерди туурап кетип атабыз билбейм. Оюнан чыгармайлар деле көбөйүп кетти. Ошо суранат эле мына алып баруучулары бар го, эмне деп коет эле? Тамада. Ушуларда не кичине мисалы Алладан коркуп, өтө эле ар нерсени айтып эле уятсыздыкка кирип эле күлдүрөм деп тияк немелерге. Жок, кичине мындай серьезныйраак. Мени тойдун шаны бар, курсанчылык менен болсун. Бирок чек менен да, чек менен да. Тамак бергендерде дагы кичине чек менен ушу 5 порциядан камчесин. Жөн эле исрап болуп атат да. Анан көргөн ушунчалык эле бере тургандарды аны бир эле тамак жесе 2 тамак берип калган белек бергени. Айнанайны. Ушу тойлорду эгерде бизчи экономдой турган болсокчу, Аллах акбар. Канча деген кажети курсак аштардын, ооруп аткандардын дары-дармегин бүтүрмөкпүз да. Чачып исрап, бул күнөө турган. Сиз акчаны адалдан таптым деп эле кыйынсынай бербеңиз. Акчаны кайда сарптагын деген отдельный суроо бар. Каяка сарптадың өзүнчө суроо бар. Менен өзүнчө сурайт Алла Таала, сизден өзүңүзчө сурайт. Атаңыздан өзүнчө, апаңыздан өзүнчө, аялыңыздан өзүнчө. Ар ким өзүнчө сурак берет. Кайдан таптың, кайда сарптадың деп. Ошон үчүн кичине иншалла пайдалуу нерсеге сарптайлы. Караңыз туугандар. Биз жарыбайбыз. Эгерде чаканын түбүн бүтөмөйүнчөчү, сизге эч качан береке токтобойт. Исрапкерчиликтин тешигин бүтөмөйүнчө бизге береке токтобойт. Чакага түбү тешик болсо, үстүнө канча сүт куйсаң деле канчага чейин алып барасың. Үйүңө жеткенгече эмес, көчөнүн жарымында эч нерсе калбайт. Ошо исрапкерчиликтин эшиктерин жабыш керек. Алла Таала айтып атат, шайтандын достору деп атат. Исрапкерчилик кылгандар табзир деп коет, аша чаап. Ошон үчүн иншалла ушунчалык акчаңыз көбөйүп атса айтыңыз, кай сарптагандын багытын айтып беребиз. Бирок азыркындай эмес да. Аял киши турмушка чыккандан кийин кесип үйрөнүп окуп иштөөсү туура болобу? Мен мугалим болгум келет.
Бирок жолдошум шариятта болбойт деп каршы болот. Кандай кылсам туура болот? Үйдө отурушум жакшы болобу? Жок. А кыздарга ким үйрөтөт анан бизге билимди? Мугалим жакшы неме го? Үйрөтөңүз кесиптеги иштекенбиз. Бизде алхамдулилlah азыр көп неме болуп калды. Мен айтайынбы? 2015-жылы, 2016-жылы Вашингтонго барып калдык, Америкага. Опыт алмашуу боюнча, Гостептин чакыруусу менен. Анан ошол жерде Вашингтондо чиркөө бар экен. Ал чиркөө эми мындай карасаң калпагың түшөт да аркага. Аябай эле канча жылдан бери салынган экен. Жанында медресеси, мектеби бар экен. Мен биринчи таң калганым, алар эми көбүнчө католиктер го. Анан не, алар кыздар өзүнчө окуйт экен, балдар өзүнчө окуйт экен. Мен сурадым мунан. Анан мен азыр угуп аткандар менен чогуу баргандар мени жалганга чыгарбаса керек. Биз бир топ адам менен барганбыз. Мен христиандардан сурадым, мен ушундар которуп берген переводчик бар эле, айтчы бул. Эмне мындай десе, биз диндарбыз дейт. Дедим, машалла, машалла. Асмандан түшкөн диндин бардыгы эле бир эмеде болгон да. Анан да алхамдулилlah карап. Эч немеси эмес. Азыр ушундай сабак бере турган мектептерде отура. Мектептерде дин сабагы кирди. Бүт дин жөнүндө сабак өтүлүп жатыптыр. Башка дин жөнүндө түшүнүп окуп берсе болобу? Түшүнүп жазгыла деп жатыптыр. Мугалимдер ушул суроого жооп берип коесуздар. Эмне башка диндер жөнүндө түшүнүп окуп берсе болобу? Эчтеке эмес, бирок караңыздар. Бул боюнчачы биз алхамдулилlah мусулман калкыбыз, Кыргызстан 80-90% мусулмандар туугандар. Биринчи өзүбүздүн динибизди билейли. Өзүбүздүн машалла, өзүбүздүн мисалы тилибизди билбей, анан башканын тили каякта? Өзүбүздү биринчи өзүбүздү билип алайлы. Ислам мусулманбы? Мусулман кийин мусулмандай кандай ишенимде болот? Андан кийин ошо менен кошумча зыян жок. Буддизм деген эмне? Алар христианство деген, иудеизм деген башкалар мейли. Ошон үчүн иншалла эң негизги багыт туугандар, биз биринчи өзүбүздүн балдарыбызга, кыздарыбызга да, үй бүлөбүзгө дагы өзүбүздүн динибиздин баалыктарын, ишенимдерин туура түшүндүрөлү. Андан кийин башкаларга проблема жок. Бардыгын окусун, бардыгын билсин. Сизге суроом бар эле. Мага ыйманым алсырап жаткандай сезиле берет. Көпчүлүк учурда өзүмдү күнөөкөр адам сезем. Жаман ойлор келе берет. Эмне кылсам болот? Кантип ыйманымды бекемдейм? Кеңешиңизди берек этсеңиз. Азыр эле жооп бергенмин. Дагы бир айта кетейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Жаддиду иманакум." Ыйманыңарды жаңылап, ыйманыңарды тазалап тургула. Вакила кайфа нуджаддиду иманана. Ыйманыбызды кантип жаңылап турабыз дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Аксиру мин каули ла илаха иллаллах." Силер ла илаха иллаллах сөзүн көп айтып турган. Ошонун сөздүн өзүн дагы мазмунун да көп айтат. Аллах жаратты, Аллах өмүр берет, Аллах рызкы берет, Аллах сактайт. Алла Таала мазмунун да көп айтат. Сыйынууга ылайыктуу Аллах деп. Убакыт барбы? Кичинекей кезимде чоң атамдан абдан катуу сөздөрдү уккам. Бир туугандардан сен буларча сулуу эмессин, сен башкасың деп жана дайыма кесепетте берчү. Азыр аларды эстеп кечире албайм. Эмне кылсам болот? Аллаху акбар. Эми убагында сизге катуу айткан болсочу, Кудай кааласа Алла Таала бардыгын уккан, бардыгын билет. Эми ошо эмне деген айткан болсо, Алла үчүн кечирип коюңуз, улуу даражалуу болосуз. Аны көңүлүңүзгө албаңыз. Чын жүрөтөн кечирип коюңуз, жараткан Алла Таала бар деп билет. Болсо эгерде ошону кечире албай жүрө берсеңизчи, дайыма эстей бересиз, кыйнала бересиз. Мен 12 жаштамын. Коркунучтуу шайтан аруактарды түш көрөм. Түндө ойгонуп кеткенде абдан корком. Жаткан жерди тазалап жатыңыз. Аятал курсини хотя бы аятал курсини жаттап, мүмкүн болушунча уктап калганга чейин аятал курси окуй бериңиз. Вакыт окуп 2 мүнөт барбы? Саламатсызбы? Мен 2 маал намаз окуйм. Бирок албарысты күндө эле баса берет. Эмне себептен? 5 маал намаз окуңуз. Себебин өзүңүз да айткан турбайсызбы? Атам каза болгондон кийин атамдын өлүмү түшүмө кире берет. Сиз Куран окуп туруңуз атаңызга.
Атаңыздын бир туугандары менен жакшы мамиле кылыңыз, достору менен жакшы мамиле кылыңыз. Эркек болсоңуз айтып атам да, эмне эркекке. Уул болсоңуз деп айтайын. Эркек болсоңуз десем, туура эмес түшүнүп кетпесин дагы. Кыз бала болсо, аларга дуа кылып турсун. Атанын туугандары менен жакшы болуш керек. Намазды окуп таштаса эмне болот? Намазды окуп таштаса биринчи албарысты басат да. Анан башкалар дагы боло берет. Таштабаш керек. Чоң күнөө болот да. Намаз таштаган тамаша эмес да, кандай? Салам алейкум устаз. Аял кишиге жин сүйүп кирсе эмне болот? Чыгарыш керек болот. Жинди кое берсе болот. Жинди чыгарыш керек. Бирок болот ушундай. Мындай бар нерсе. Бирок жинге үйлөнсө болбойт, хорошо. Бизде Фатава Сиражия деп коет, мына алхамдулилlah ошо китептерде айтылган. Ушунда жинге үйлөнсө болобу, болбойбу деп. Жинге турмушка чыкса болобу, болбойбу? Болбойт. Болот. Катыраак айтыңыз. Баында бир киши айтты да, берде отуруп, өлүктөрдөн сурамга болобу, болот деп. Өлүктөрдөнбү? Астагфирулла. Анан дабыл пирин колосун деп айтса болобу, болот деп койду да. Жо. Байласа болобу, же секстен болот деди да, ошон түшүндүрүп эле койсун. Эми түшүнбөгөн эме уруна барын айтып койгон го дейм муну. Жок, Алладан гана ияка набуду ва ияка настаин. Сура Алладан гана. Өлүктөргө наоборот, Алдан эмнени сурайсың сен? Аны көрөксөң бул жактан дуа кыл, аларга истигфар кыл, аларга зикр кыл, аларга алхамдулилlah жакшы иштерди кыл, сообун багышта, садака жария кыл. Ал сен садака жарияга муктаж болуп атсаң, сен кайткан. Да. Салам алейкум кыздарым, дейби? Кыздарым куурчак, жумшак оюнчуктар менен ойношот. Үйдөгү ушул сыяктуу оюнчуктардын зыяны жокпу? Караңыз, кандай болгондо эле жаш кичинекей нерсе болсо, мына адамдын келбетинде болсо болбойт. Адамдын өң башында болсо болбойт. Треугольник, квадрат, ушуга окшогон болсо мейли. Бирок ошондо дагы жаныбар адамдардын сүрөт жакшы эмес, периштелер кирбейт деген. Ошондо. Амин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. Allohim baribizga bekam iymon, жакшы амалдарды ихластуулук менен кылганга товфик берсин. Эки дүниебизде абат кылып, ооруларга шифа, адаштарга туура жол берсин. Рахмат.